Болотбек Ибраимович, сиз видео тасманы кооз көрсөттүңүз, бирок жабыркаган ошол жакта биздин Америкада жүргөн канча жараныбыз абакта жатат, ошолор боюнча маалымат бербедиңиз да. Ушул боюнча дагы сиз толук кандуу маалымат беришиңиз керек. Анан Филадельфия штатында 3 мартта өзүңүз билесиз, сизге карайбы Филадельфия штат? Жок, Филадельфия элчиликке карайт. Элчиликке карайбы? Ошол жерде эки жаш балдар 2003-2004 жылкы эки жаш баланы автобам деп коебу трассада. Ошол жерде бир аял мас абалда сүзүп кеткен. Маалыматыңыз бар? Бар. Ал боюнча маалыматыбыз бар. Ошол балдардын сөөгү келди, бирөөсүнүн сөөгү жарымы жок келди, аябай бир оол абалда келди да. Аябай жаман трагедия болгон. Трагедия, аябай каттуу сокку болгон булардын үй бүлөлөрүнө. Анан ошол азыркы учурда сиз элчиликке жеткирип барасыздар. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуздар, ошол сүзгөн аял эмне болду, коргоо органдары кандай реакция берди, биздин элчиликте кандай жумуштарды аткарды. Эми баягы күнөөлүү адам башка мамлекетте болсо да ошол мамлекеттин мыйзамы менен толук кандуу жоопкерчиликти алыш керек да. Туура айтасыз, жооп берет. Жарайт. Ушул боюнча маалымат берип коюңуздар. Жарайт. Рахмат.